Азыр коомчулукта активдүү темалардын бири болуп аткан бул Бишкек шаары менен Ош шаарынын үстүндө смогтор болуп атат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул коюу түтүн, ууланган түтүн Жалал Абад шаарынын үстүндө калкып турат. Азыр кече жогорку кеңеште дагы айтылды. Бул маселени көтөрүп чыгайлы десе регламентке киргизгиле дейт. Анан азыр республика аймагы боюнча 200дөн ашык мектептер жабылды. Онлайн билим берүүгө өттү. Мынакей биз ушул абадан дем алып атабыз, шаардын калкы. Анан буга жакын арада чара көрбөсө өлүм житимдер bundan деле көбөйөт го дейм. Жогорку кеңеш аябай шашылыш түрдө бир чара көрүш керек. Буну кыш келгенде эле жылда эстейбиз. Анан кайра жазында суундуп калабыз. Ушуга президентпи кайсы ким болсо да өзгөчө көңүл бурса жакшы болмок. Уналардын баардыгын катализаторлорун чыгарып саттык. Элдин өзүндө деле күнөө көп. Жалаң эле бийликте эмес. Анан орустун эски машиналарын минип келип атабыз. Мүмкүн катализаторун чыгарбай, же саттырбай, же уналарга катализатор койдурабы билбейм айтор. Кандайдыр бир чечим колдонуп чара көрбөсө адам өмүрүнө аябай эле кооптуу жагдай. Biz azır Жалал Абад шаарынын üstünde turabыз. Бул жакта аба таза көрүнүп турат да. Таза булуттар ушундай болуп көрүнүп турат. Бул булуттун астындагы смог. Ууланган газ. Жалал Абадта деле көпчүлүк пайыз көмүр жагат болуш керек менин билишимче. Мынакей. Ушуга кайдыгер болбосок, бул видеону бөлүшүп, лайк басып, комментарий жаза кетсеңиздер. Sizlerden çok da ошол да колдоо болсун.